Бул бир. Экинчиси, мына биз парламентке карала турган диний маселелер боюнча мыйзамдын тегерегинде дагы коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам тегерегинде талкууларга да биз туура багыт берип коюшубуз керек. Дин бул өзүнүн мамлекеттен сырткары кармаган. Буга чейин дагы билесиздер, дин иштерине мамлекет аралашпайт. Мыйзамды дагы ошол дин иштери боюнча комиссия, аалымдар, ошолор жазып келишет. Ошонун негизинде көрөбүз. Ар кандай чектөөлөрдү айтып атышат, жоолукчандардын жоолугун алдырат экен, даватты токтотот экен деген эч кандай жоолукчандар алынбайт. Бул биздин салтыбызда да, динибизде да болгон. Кыз келиндерибиз, апаларыбыз жоолук кийген. Андан сырткары дават, мына ошол даваттын жардамы менен бизде өлкөдө бир топ аракештик, баңгизат, сойкулук, бир топ терс көрүнүштөрдүн баары жоюлуп келген. Бирок бардыгы ирет менен болот, иретке салынат. Ошондуктан муну дагы ачык айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Себеби дегенде коомдо ар кандай талкуулар болуп атат.